Assalomu alaykum qirg'izistonliklar, Rossiyadan yaqin жүргөндөр, immigrantlar. Бул видеода бүгүн экинчи видео чыгарышым. Кудай буйрса, неге чыгарып атам? Кече түнкү Бишкекте болгон окуя боюнча Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев сүйлөдү, жакшы сөздөр сүйлөдү, аябай. Кыргызстандыктар мындай да, семьядан пример кылсак, биринчи очередте семьяң ичи жакшы болсо, кийин сырткы жардам бере аласың да. Семьяң ичи жакшы болсо, өзүң семьяң обеспечен болсо, кийин башка бирөөгө жардам. Биз Кыргызстанда азыр президентибиз аракет кылып атат, командасы аракет кылып атат, чтобы өзүбүздүн элге, Кыргызстан элине иммигрант болбосун деп инвесторлор чакырып атат, келип атат инвестиция Кыргызстанга. Дагы не көп иш жерлери курулуп атат, рабочий месталар, мына иш жери, завод, фабрикалар курулуп атат, ишкерлер көбөйүп атат, Кудайга шүгүр Кыргызстанда. Бирок бир нерсе бар да, Кыргызстандыктар. Мен бирөөс комментарий жазып туруп, пакистандыктар мусулман дейт, туура мусулман, бирок ошо Кыргызстандын мыйзамын бузуп атат. Көп незаконно иштеп атат экен. Биз өзүбүз иммигрант болуп, өзүбүзгө иш жер Россияга келип иштеп жүрсөк, башка өлкөдөн келип бизде Кыргызстанда иштесе, мен каршы эмесмин. Бирок может кимиси бизнесмен келгендир, ар кыл түрдө да. Бул жерде эме сүйлөштө максат не? Өлкөбүздү курушубуз керек, Кыргызстанда өзүбүз иштешибиз керек. Өзүбүздүн өлкөдө балдарыбыз иммигрант болуш керек эмес. Биз иммигрант болдук. Мына президентибиз Садыр Жапаров Нуркожоевич аракет кылып атат, командасы менен иш жери түзүлүп атат. Биз дагы эл аракет кылышыбыз керек. Мына Кудайга шүгүр Кыргызстанда стройкада иштесең 60 миң, 70 миңге чейин айлык алгандар бар экен. Мен кече бирөөсү жазып турган. Мен шок болуп калдым. Ол деген өтө Кыргызстан өнүгүүсү да. Кошуна өлкөлөрдөн чыгып бизди иштеткен стройкаларда көп жерде. Биз өзүбүз Кыргызстандыктар Россияда чыгып иштейбиз экен. Мен мындай каршылык сүйлөп айтам, башка өлкөдөн келген. Первый очередь айттым го, өзүң семьяңда примерде, өзүбүз ичибиз Кыргызстан элине биринчи очередь иш менен толук кандуу обеспечить кылышыбыз керек. Кийин башка өлкөнүн жарандары келсе башка сөз да. Келип мыйзамсыз кыздарыбыз менен сүйлөшүп, ар түрдө не кылышып, оюн ойношуп атат экен да. Ар бир өлкөнүн өзүнүн ички саясаты бар, сырткы саясаты бар, тарбиясы бар, ар бир өлкөнүн өзүнүн неси бар, мыйзамы бар. Ошондой Кыргызстандыктар пикириңер жазгыла, если туура эмес сүйлөгөн болсом кечиресиңер.